Быйыл өкмөт аппаратына жарандардан 4000ден ашык кайрылуу түштү. Республикалык бюджеттен медициналык кызматкерлерге компенсация төлөөгө 243 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда орозо айт 13 майда белгиленет. Өлкөдө бир суткада COVID-19 385 жаңы учуру катталды. Кыргызстандын түштүгүндө 2 жолу жер титирөө катталды. 2021 жылдын январь-апрель айларында өкмөттүн аппаратына жарандардан 4000ден ашык кайрылуу келип түшкөн. Анын ичинде президенттин аппаратынан 205, жогорку кеңештен 129, премьер-министрдин коомдук кабылдамасынан 120 кайрылуу келген. Жеке маселелер боюнча 938 жаран кабыл алынган. Анын ичинде 76 жаранды жетекчилик кабыл алган. 2020 жылга салыштырмалуу кайрылуулардын саны 2 эсеге көп болгон. Арыз даттануулар бардык аймактардан келип түшкөн. Бишкек шаарынан 966, Чүй облусунан 385, Жалал Абад облусунан 157, Ош облусунан 151. Даттануулардын ичинде социалдык кызматтардын иши, пенсия, жеңилдиктер, жөлөк пулдар жана материалдык көмөк көрсөтүү тууралуу айтылган. Ошондой эле кадрдык маселелер, жумушка орноштуруу, эмгек талаштары жана айлык акы, ички иштер органдары боюнча маселелер, саламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун иши боюнча да кайрылуулар бар. Республикалык бюджеттен коронавирус инфекциясын жуктуруп алган жана анын кесепетинен каза болгон 1165 медициналык кызматкерге бир жолку акчалык компенсация төлөөгө 243 миллион сом бөлүндү. Тийиштүү чечимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Белгилесек, мындан мурда медициналык кызматкерлер компенсация төлөөгө байланыштуу көйгөйлүү маселелер боюнча митингге чыгышкан. Кыргызстанда орозо айт 13 майда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин чечиминин негизинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2021 жылдын 13 майы бейшемби күнүн орозо айт майрамы деп белгиледи. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жагы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Белгилей кетсек, быйыл кадыр түн 8 майдан 9 майга караган түнү белгиленет. Кыргызстанда бир суткада коронавирустун 385 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкекте 226, Чүй облусунда 108, Ош шаарында 12, Ош облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Нарын облусунда 16, Баткен облусунда 4 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 348 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 244, Ош шаарында 2, Ош облусунда 7, Чүй облусунда 76, Ысык Көл облусунда 1, Нарын облусунда 7, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 2 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1600 бейтап, амбулатордук түрдө 2465 адам дарыланууда. 1106 бейтаптын абалы орто оордукта, 415 адамдын абалы оор жана 75 бейтап өтө оор абалда экендиги кабарланды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4478 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4405 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 97663 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 90959 киши айыгып чыкса, 1643 адам каза болду. Кыргызстандын түштүгүндө 2 жолу жер титиреди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдирет. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 6 май күнү саат 17:39-да Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Алай районунун Ак Босого айылында 3 бал, Арча Булак, Сары Таш айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Ошондой эле 7 май күнү саат 01:45-те Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Алай районунун Эркечтам айылында 3 бал, Нура, Икизяк айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Ал эми жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.